Assalamu алейкум туғандар, бұл үйге лестница жасап өттік. Темірден азыр подробно қысқа нұсқа түсіндірем. Так, жері кенен болчу, ошон үчүн плашаттардағы бөлбөй сындырбай эле чыгардык. Бұл үйге ташталып калган экен, тактаданчы. Мына эбедеги акыркы таштамайды алып туруп бул жерге шеберлер коюп алдык. 5ке 10 размери. Анан бул жактан чыккан профиль бул шеберлерге сваркаланды. Ошондой түшүп келди. Бул үйдүн ээси мага февралдын башында байланышка чыгып, эмеге Эйманка 1000 сом которгон, келип көрүп, баалашып 30 000 бабаш алгам. Ошондо 1000 сомду кошуп 31 000 сом ага өткөн. Так, ошондо биз монолитти куюп кетип атканда бул жерге ножка коюп кеткенбиз. Көрсөңүздөр, бул жактан түшкөн профиль ножкага отурду. Тигинси дагы, анан бул дагы. Булар дагычы. Ножка монолитпен чогуу катыган. Ошондо прошный болду. Эмеге бул жерге көп шеберлер коет, негизичи. Шеберлер азыр кымбат да, ошого профиль койдук. Профилдин размери 10го 5. Калындыгы 4түк. Тугандар, биздин иш көңүлгө жакса, уста керек болсо звонок кыласыздар. Лайк басабыз, комментарий жазабыз. Консультация керек десеңиздер, жалаашан иште керегине 1000 сомго чыгып атабыз, ал жерге 2000 сомго чыгып атабыз. Ал суроо болсо телефондо берсеңиздер жооп беребиз. Звонок кылганда трубканы көтөрө калсам, сразу эле голосой сүйлөп жөнөсөңүздөр, иштен кийин же эртеси обязательно жооп берем. Акчасына келсек, 1,5 миңден кылабыз, бир ступеньканы, бир тепкичти. Чалпак тил менен айтканда. 2 этаж үйгө 18 же 19 болот ступенькач. Ошону 1,5 миңге көбөйтүп коесуздар. Темирден болобу, бетондон болобу, без разница.